Кислоталар жана алардын колдонулушу. Силер кислоталар эмне экенин билесиңерби? Анда бул термин менен таанышып, ар түрдүү кислоталардын өнөр жайда, медицинада жана күнүмдүк турмушта колдонулушун карап чыгалы. Кандай заттар кислоталар деп аталат? Кислоталар металлдар жана кислота калдыктары менен алмаштырыла турган суутек атомдорунан турган татаал заттар. Кислота калдыктары деп суутектин атомдору менен кошулган кислота молекуласынын бир бөлүгүн аташат. Кислота деген терминди укканда аң сезимибизде коркунучтуу, бардыгын күйгүзүп кете турган нерсе элестейт. Бул бир чети чындык. Анткени кислоталар тийгенде терини күйүп калышына алып келет. Алар нерселердин беттерин жеп да кетиши мүмкүн. Кислота термини ацидус деген латын сөзүнөн келип чыккан. Кычкыл дегенди билдирет. Кислоталардын бардыгынын даамы кычкыл болобу? Ооба, алар кычкыл болот. Кислотанын кычкылдуулугу ар түрдүү кислоталарда ар кандай болушу мүмкүн. Бирок кислоталардын жалпы даамы дайыма кычкыл болот. Кислота эритмелеринин даамын татып көрүү мүмкүн эмес, анткени алардын көбү жегиш жана оолуу. Кислоталар жаратылышта көп кездешет. Мисалы, лимон кислотасы лимондо, алма кислотасы алмада, ат кулак кислотасы ат кулактын жалбырагында жана ышкындын сабагында болот. Кумурскалар кумурска кислотасынын тамчыларын чачып душмандарынан да коргонушат. Ушул эле кислота медузанын жана чалкандын чагуучу клеткаларында да бар. Бор кислотасы антисептикалык касиетке ээ жана бор майын даярдоодо колдонулат. Ортофосфор кислотасы стоматологияда тиштерге пломба коюуда пайдаланылат. Процедурадан мурун тиштин эмалин тазалоо үчүн керектелет. Ортофосфор кислотасы тиш агартуучу курамдарда да аз өлчөмдө бар. Суюлтулган туз кислотасы ичеги карын жолдорунун кээ бир ооруларын дарылоо үчүн кызмат кылат. Лимон кислотасы тамак жасоодо, шарап, ар кандай мөмөлөр, боектор, сыя, дат сыяктуу ар кандай тактарды кетирүү үчүн көмөккө келет. Ат кулак кислотасы сыя тактарын жана датты кетирүү үчүн мыкты табылга боло алат. Бор кислотасы микро жер семирткич, ошондой эле таракан, үй кумурскалары менен күрөшүүчү каражаттардын бири болуп саналат. Уксус кислотасы же ашкана уксусу түрүндө кислотанын массалык үлүшү 9%га чейин, же 70-80%га чейин эссенция түрүндө жасалып, уксус консервант, ошондой эле тамак ашка татымал катары колдонулат. Кездемелердеги жемиштердин тактарын кетирет. Туз кислотасы раковина, ванна, кол жуугуч, түтүктөрдөгү жана борбордук жылытуу системаларынын радиаторлорун айкиташтан тазалоо үчүн пайдаланылат. Күкүрт кислотасы башка кислоталарды, туздарды, жер семирткичтерди, боекторду, дары-дармектерди алууда жана мунай өнүмдөрүн тазалоодо керектелет. Күкүрт кислотасы сууну көп сиңирип алуу жөндөмдүүлүгүнөн улам кургатуу жана аккумулятор кислотасын даярдоого салым кошот. Туз кислотасы тузду, боекторду жана дарыларды өндүрүү үчүн. Ал эми азот кислотасы жер семирткичтер, боектор, жарылгыч заттар катары колдонулат. Кислоталар биздин жашообузга чоң таасирин тийгизип, ар түрдүү тармактарда көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Алардын уникалдуу касиеттери жана функционалдуулугу заманбап коомдун ажырагыс бөлүгү кылат. Бирок кристалдык кислота ооздун, кызыл өңгөчтүн, ашказандын былжыр челдерин күйгүзүп кетерин, уулуу зат экенин эстен чыгарбоо керек. Кислоталардын негизги принциптери менен таанышып чыгып, биз алардын маанисин жана күнүмдүк жашообузда колдонулушун толугураак түшүнө алабыз.